Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Предмет музыка сабагын окутуунун усулу. Устазым улук мугалим Усубалиева Жамила, даярдоочу Жолдошова Бактыкан. 2-класс музыка сабагы. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, ден соолугуңар кандай? Силерге дайыма сабактын башында жагымдуу маанай каалаймын. Дайыма ден соолукта жүрөлү. Тема музыкалык аспаптар. Сабактын максаты окуучулар музыкалык аспаптар жөнүндө бир топ түшүнүк алышат. Музыкалык аспаптардын кандай күй чыгарын байкашат. Ошондой эле окуучулар музыкалык аспаптардын айырмачылыгын үйрөнүшөт. Келгиле балдар, музыкалык аспаптын кандай айырмачылыктары бар экен көрүп алалы? Эмнени көрүңөр келип атат? Саламатсыңбы, экран? Эмне үчүн пианинонун клавишалары бар да, а комуздуку жок? Ошону билбей атабыз. Түшүнөлүбү? Анда азыр айтып берем. Карагыла. Музыкалык аспаптардын баары эле бирдей боло бербейт. Мисалы, кылдуу аспаптар. Алар гитара, контрабас, анан албетте комуз. Алардын кылы бар. Ошон үчүн кылдуу аспаптар деп аталышат. Аларды ойнош үчүн кылын чертиш керек. А булар үйлөмө аспаптар. Анткени аларды үйлөш керек. Буларга сурнай жана флейта кирет. Булардан тышкары урма аспаптар да бар. Анткени алардан үн чыгарыш үчүн ургулаш керек. Булар барабан, дап. Мындан тышкары клавишалуу аспаптар да бар. Анткени алардын клавишалары болот. Билем, пианино клавишалуу аспап. Анткени анын клавишалары. Азаматсыңар балдар, кулак төшөп угуп отурдуңар. Силер дайыма акылдуу болосуңар. Келгиле балдар, бул аспап кандай аспаптар ажырата аласыңарбы? Азаматсыңар, дайыма билгич балдарсыңар силер. Келгиле балдар, кандай аспаптардын кандай кереметтүү күйлөрү бар экен билип алалы. Келгиле балдар, бир топ музыкалык аспаптар менен силер менен кеңири түшүнүк алып алалы. Балдар, бул сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар, чындыгында эле бул кыргыз элинин улуттук аспабы комуз деп аталат. Комуз башка аспаптардан айырмаланып, кулактары, башы, моюну, кылдары, капкагы жана чарасы, тепкеси бар. Балдар, мына ушинтип балдар ушул өзгөчөлүктөр менен башка аспаптардан айырмаланат. Балдар, араңардан кимдир бирөөңөр аспап черткенди билесиңерби? Анда келгиле комуздан кандай нурдуу, көркөмдүү, мукам, үндүү музыка чыгышын угуп алалы. Комуз кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чекме кылдуу, үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, арча дагы бир катар жыгачтардан чыгат. Жалбырактары күбүлгөн жана мөңөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, андан кийин ычталат. Комуз баш, моюн, түлкү, чара, капкак, тепке, үч кулак, 3 кылдан турат. Аспаптын жалпы узундугу 90 сантиметрди түзөт. Ал эми туурасы эң жазы жери 19,5, же болбосо 22,5 сантиметрге жетет. Комуздун жаңы жыгач жана кылы башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарыктуу, асыл заттуу деп эсептелинет. Балдар, силер сүрөттө көрүп турган аспапты билесиңерби? Албетте, бул кылкыяк деп аталат. Балдар, кылкыяк кандай өсүмдүктөрдөн жасалышын билесиңерби? Кана ойлонуп көргүлөчү? Албетте, арчанын, өрүктүн, жыгачтан жасалат. Ооба, жана тыттан жасалса аябай бышык болот. Макул, кийинки сурообузга өтөлү. Кылкыяктын кылдары эмненин куйругунан жасалат?
Албетте, азаматсыңар. Кылдары жылкынын куйругунан жасалат. Кыякка жылкынын куйругунан 2 жоон тал тартылат да, биринчиси кылына 60 тал, экинчи кылга 70 тал тартылат. Балдар, билесиңерби, кыл кыяктан кандай кереметтүү күй чыгышаны? Азаматсыңар, келгиле анда чогуу угалы. Азаматсыңар балдар, мына ушундай кереметтүү күй чыгат. Кана балдар, сүрөттө көрүп турган кыл кыяктын кандай өзгөчөлүктөрү, кайсы аспаптан кайсыл жерлери менен айырмаланышын көрдүңөрбү? Азаматсыңар, жазып да жетишипсиңер. Силер сүрөттө көрүп турган аспап бул керней деп аталат. Ал мүйүздөн жасалат жана жезден же болбосо латундан жасалат. Кичинекей мүйүздөн жасалчу узундугу бул 30 жана 45 сантиметр аралыгында түзөт. Бул калк арасында тараган байыркы үйлөмө аспаптарга кирет. Ал эми жезден же латундан жасалган керней бул 1,5 же болбосо 2 метрге чейин жетет. Аябай мукамдуу, жакшы музыка чыгат. Жана көбүнчө эле бул аспапты тойлордо өзбек улутундагы, тажик улутундагы, жада калса кыргыз улутундагы адамдар тойлордо бул үйлөмө аспапты колдонушат. Мүйүз керне аркардын мүйүзүнөн жасалат көбүнчө. Аркардын мүйүзү аябай бышык жана туруктуулук берет. Келгиле балдар, керней менен жаңыдан таанышып жаткан болсок, кандай букамдуу үн чыгаргандыгын угуп алалы. Мынакей балдар, кернейден жезден жасалгандыгы жана кичинекей бул 30-35 сантиметр, 40 сантиметр аралыгында түзгөн кандай музыкалуу, мукамдуу музыка чыккандыгын силер көрө алдыңар. Балдар, силер сүрөттө көрүп турган бул чопочор деп аталат. Чопочор ак кызыл чоподон же алардын аралашмасынан жогорку температурада бышырылып жасалган үйлөмө аспап. Илгери балдардын музыкалык аспабы катары бааланып, кыска кайрыктагы күйлөр ойнолгон. Мурда сүйрүү, тоголок формада болгон. Үн алуу ыкмасы жана үн өзгөртүү көзөнөктөрү 3-төн 6га чейин кезешкен. Бүгүнкү күндө бирдей үлгүдөгү сүйрүү тоголок формадагы чопочорлор таралган. Азыркылары 8 көзөнөктүү болуп, бардык ноталарды ал мүмкүнчүлүгүнө бар. Чопочордон уккансыңарбы балдар, өзү кандай чопочордон кандай күй чыгышыны, кандай күйлөр ойнолушуну билесиңерби? Келгиле балдар, үйрөнүп алалы. Балдар, силер бул аспапты көп эле жерден көргөн болушуңар керек. Себеп дегенде бул Ала Буга жана Аксы райондорунда аябай көп кездешет. Чоң апаларыбыз көп чертет. Бул аспаптын аты жыгач оғыз комуз болуп эсептелинет. Бул аспапты жыгачтан жасалат, тактайдан, карагаттардын, өсүмдүктөрдөн жасалат. Бөрү карагат жасалат, шилебен. Балдар,
Силер көрүп турган сүрөттөгү аспап темир ооз комуз деп аталат. Тили, жаагы, чарасы бар. 3 бөлүктөн турат. Билесиңер балдар, темир ооз комуз бул элге аябай кеңири жайылган аспаптардын бири болуп эсептелинет. Себеп дегенде ар бир улутта темир ооз комузду колдонушат жана аны темир ооз комуздун ар бир улутта өздөрүнүн тилинде аташат. Темир ооз комуз байыркы замандан бери келе жаткан какма аспап. Ал темирден жасалгандыктан темир ооз комуз деп аталат. Ал 2 бөлүктөн турат. Жаагыдан жана тилден турат. Аспаптын жаагы деп анын тилинин 2 жагынан 4 кырдуу оозго салып кагарда тишке такала турган колго кармоочу чарасынын созулуп чыккан кош сызыктуу темирди атайбыз. Жаагы темирден, жезден, колодон, күмүштөн, алтындан, ал эми үндүн булагы болгон тили кууч темирден болоттон жасалат. Балдар, темир ооз комуздан кандай мукамдуу үн чыгат экен деп күтүп турасыңарбы? Келгиле анда темир ооз комуздан мукамдуу үндү угалы. Балдар, силер сүрөттө көрүп турган аспап бул жетиген аспабы деп аталат. Анын кылдары, капкагы, чарасы, тепкиси бар. Балдар, билесиңерби жетиген аспабы жөнүндө кандай маалыматтарды билесиңер? Силерге үй ташма болот. Азыр мен силерге жетиген аспабынан кандай музыка күйлөр чыгышынын келгиле биргеликте угалы. Азаматсыңар балдар. Силер себеп дегенде силер музыкалык аспаптардын бир канча түрлөрүн билет экенсиңер. Балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз акырына жетти. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Үй бүлөңөр менен дайыма ден соолукта жүргүлө.